Assalamu алейкум ардактуу Ошкор YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, Ошкор YouTube каналынын жамааты. Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Бүгүн 2022 жылдын 17 апрели болуп калды. Биз Ноокат району Кеңеш айыл өкмөтү Арбын айылында турабыз. Арбын айылынан жакшы өспүрүмдөр, сындуу өспүрүмдөр сатылат экен. Ушул өспүрүмдөр тууралуу ээсинен маалымат алабыз. Жанында турат, сиздерге бөлүшүп жеткирип өтөбүз. Экрандан алыстабаңыздар, өспүрүмдөрдү байкап туруңуздар, баа бериңиздер. Токтоп тура берчи, мындай дене мүчөлөрүнөн алып баштайлы. Жаныбар кичине бастырып алды. Болду. Болот. Бу породасы мындай түсүнөн эле көрүнүп турат, данча экен. Данча экени мындай байкалып турат. Алтын түсмөл болуп, куйругу, жалы, суюк. Так, жашы кандай болуп калат ошондо мунун? Жашы 3кө толот эми. 3кө? Кунандан 3кө чыкма. Тишинеми сүрүп. Тишинеми сүрүп. Ана тишини ачып мындай көрсөтүп койбойлу, мындай көрүүчүлөргө дагы эме болсун. Болду. Көкүрөктөрдө кең, жакшы экен, такаланыптыр, така бар экен. Кандай эми бул минилгенине кандай болуп атат? Качан минилген? Жолун тапканбы? Кышта 1-2 мине үйрөттүм. Кышта 1-2 мине үйрөтүлүп така кагылды азыр. Мындай жакшы көп минелдек да. Катуу минеле эле экен да. Кичине үйрөтүлүп коюлуптур. Үйрөтүп койдук. Эми наракка буруп мындай жан баштарына көрбөйлү. Кайтарып эми. Эми кыска эле ушундай көрсөтүп өтөт экенбиз да. Бою канча чыгып калат? Ой 1.60 чыгат го дейм. 1.60. Бул 1.60 да билбейм да. 1.60'тын тегереги. 1 сантиметр буяка бияк болсо 1.60'тын тегереги деп кое берели. Так, буяка буруп бастырып эми мындай басыгып, путу колу, ден соолугу, жеп ичиши тазабы? Жакшы. Өзү айтып турат го. Үстүнө териден эле көрүнүп турат, мындай билгенге, байкаганга өзү териден чыгып мындай көрүнүп турат, ден соолугу, породалары. Токтотуп туруп эле эми секин. Токтойбу жаныбар. Мына ошо күн жерге. Так. Колго жооштугу жоош элеби? Жоош. Колго жоош. Эми бул кайсыл жерден келген негизи? Бул Ростовдон келген. Ростовдон алып келингенби? Ростовдон келген. Ростовдон алып келиптир мына. Путу колунда эч кандай ишик эмелери жок, Таптаза экен мынакей. Таза данчак издегендерге бу да бир эле эмеси, табыросу жок экен да, ошол эле. Бирок Ростовдон алып келиптир. Эми биринчи номерде ушул болду, Дагы экинчи номерде кандай эме чыгат азыр бизде? Азыр видеон чыгат. Видеон чыгат. Аралашкан булам, видеон данчак аралашкан да. Видеон данчак аралашкан, алда Ростовдон алып келинген. Экөө бир жерден бул жака. Эми бул биринчи номердеги данчактын баасына токтолбойлу. Баасы канча экен бу таза кандуу данчактын баасы? $4000 деп атабыз эми. $4000. Баасы $4000 экен эке. Байкаңыздар, жакса акырында номерди калтырабыз. Ээси менен байланышып алып калыңыздар. Лайк басып коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай өспүрүмдөр насип кылган болсун. Сатуучулардын соодасына береке берсин. Эми мына экинчи номерди байкаңыздар. Жуун жолпусунан келген. Так, азыр келсе породасыны болгон маалыматтарды жеткирип өтөбүз. Токтоп туруп эле мындай дене мүчөлөрүнөн, көкүрөктөрүнөн баштайлы. Бунун породасы кандай болуп калат ошондо? Ошо видеон менен данчак аралашкан да бул. Бунун да канында данчак бар. Данчак бар. Жалдары суюк. Эми бүтүн эле таза кандуу жылкыларды кармайт экенсиңер да. Мындай жалдары суюк экен, мындай.
Бул дагы Ростовдон алып келинген. Бул ошо бир жерден келген. Экөө бир жерден келгенби? Колго жоош эле окшойт. Мунун тишин дагы бир көрүп койбойлубу? Бирок бул баягыдан дагы жоон экен, жоондугу. Азырдан кабар жок. Азырдан кабары жок. Мындай. Бул такада кагыл эле экен, Кабыл этти. Бул да жаңы мингиби ошондо. Бул да ошо. Мына жамбаш. Бастырыр, мындай жамбаштарында байкаңыздар, соруларыны кайтарып эми. Басыгыны көрүңүздөр. Мунун бою канча чыгып калат экен бою? Токтоп турчу мындай эле. Бою 1.60 тегереги да булам. 1.60 тегереги. Ден соолугу, жеп ичтери, мен кабагы башкача комун. Жеп ичтери кандай эми? Ден соолугу. Ден соолуктары, жеп ичтери жакшы. Териги эле чыгып турат, жеп ичкендери. 1.60'тын тегереги. Ростовдон алып келинген экен, мынакей байкаңыздар, ден соолугу мындай. Ич путу колу таза. Колдор таза. Бара ичик бичиги жок. Эми бунун экинчи номердеги видеонун баасы канча болду бунун? Bunun baası da şey. Bizde de $4.000'dan. Экөө тең ошондо конзаводдон алынган экен аяктан, Demi Же колдон эле келгенби? konzolottan da aytılgan demi. Айтылган, алып келген адамдар конзаводдон алып келдик деп берген. Abi bildi. Бул анан колго жооштуу кандай экен видеону бир Joş joş. мындай үйрөтүлгөн болсо бир көрсөт да койбойлубу? Жаш балдарга кандай? Эми көп мындай жаш нерселерди балдарыма алып берет элем дегендер болот экен да. Мынакей көрүңүздөр. Бул жаш балага да миндире берет экен да. Joş. Колго жоош экен. Баасы канча мунун? Baası $4.000'da otalım. $4.000 мында баасы. Баасы $4.000 экен. Эми ээсинин номерлерин издесеңиздер, мына номерин дагы айтып өтөбүз. 774 Плюс 996 774 менен 44 15 04 44 15 04 номери менен 0556 байланышып бересиздер. 554 554 менен 80 54 84. 80 54 84 номерине байланышсаңыздар болот. Бул така кагылбаптыр, Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Өспүрүмдөрдү издеп жүргөндөр ээси менен түз байланышып алып калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Чыгарылышыбызга улай эки бээ дагы бар экен. Бир чоң бээ. Бээ менен байтал, Байтал бар экен. Ордунан эле тартып көрсөтүп коелу буларды. Бул эми ошондо канча жаш? Азоо бээби? Bu 5 yaş boş gel. 5 жаш. Бул дагы Ростовдон алып келинген. Rostof'tan gelen bunlar da. Бардыгы бир партия экен, да? Ростов. Bu bölük parti. Бул башка партия. Бул былтыркы партиялар экен. Бул боозу кысырбы ошондо? Kısır bolcu. Кысыр. Putun urval putun diye mi sakaydı da. Мына путун уру болгон беле. Азыр эч кандай эмес жокпу, бирок мындай короодо турган жеринен эле эч эмес жок экен, Арык экен да просто. Эми мунун баасы канча бул биенин баасы? Биенин баасы 120 000 сом кеми бар экен. Ошол эле номерлерге, экранда көрүп турган номерлерге байланышып бересиздер. Bunlar da olsun. Bu- baytal. Бул Будион байталбы? Жаш окшойт, жаш дагы. 8 yaş. 2 yaş. 2 жаш. Кунан. Bunlar. Наракка бурчуп кел. Бой бийик экен. Будион байтал. Бүтүн Россиядан, Ростовдон алып келиптир. Gidiyorum. Бул Будион байталдын баасы канча экен эми жаныбардын? Bası bunda da 120 bin de koydu. Бул эле 120 000 сом. Путу колу, жеп ичиши, ден соолугу таза. Hazır. Бул эми кандай аттын баласы экен?
Bunun atası 1.75 болған екен бойы. Атасы bu. Апасы дағы. Атасы будем болгон эми мына. Атасы бүдем болған. Апасы дағы бүдем. Кызда жоон эме экен. Мындай 5 кашка экен жаныбар, а? Мында кашкасы бар. 4 бияга экен. Чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.